Калмира Билимбек кызы, урматтуу телекөрүүчүлөр, алгачкы беттешинде индиялык атаандашы менен кезгелүүдө. Калмира 21 жаштагы жаш балбан айымдарыбыздын бири. 2023 жылы ал 20 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионатында 8-чи орунду ээлеген. Жалпы Сербиядагы дүйнө чемпионатында 13-чү орунду ээлеп калган. Ага чейин Бириккен Араб Эмирлигинде өткөн 59 кг салмак чембирдигиндеги 20 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатында коло медалды багындырган жайы бар жана аншу дароо эле чабуулга өнүктүрдү дагы. Калмира дароо 2 упайды атаандашын алдырып койгондугун көрүүдөбүз. Азия чемпионатында былтыр Казакстанда коло медаль тагынган Калмира Билимбек кызы азыр бербеш керек, айландырууга бел байлап жатат. Упай каралалы, Калмира коргонууда упай жок деген белгини көрсөтүп өттү жана бул деми менен килендин сыртына чыгарды. 2 упай менен гана азыр аншунун аракети чектелип турган кез, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бир аз бошураак баштап койду окшойт Калмира. Аншу Малик бирок өтө тажрыйбалуу балбандардын бири, 22 жашта, эми көрсөткүчтөрү жетиштүү. Ослодо күмүш медаль тагынган. Дагы бир ирет аркасына кыйынчылыксыз өттү. Эсеп 4-0 болуп кетти. Достук оюндарында дагы күмүш медали бар. Азия чемпионаттарында Алматыда 2021-жылы Азия чемпиону болгон. Ушул салмак категорияда эсеп 8-0 жана контур чабуулда Калмира Билимбек кызы 1 мүмкүнчүлүгүн алып жатат. Ушул жерден абалды көзөмөлдөгөнгө тырышыш керек. Азыр аркасына өттү. 1 упай контур чабуулда аракет үчүн эсеп 8-1. Калмира бир дем басып азыр чабуулду өнүктүрө берсе болот. Оң тарапка бир оодарылып көрдү. Ийгиликсиз өткөн жок жана андан ары карай мүмкүнчүлүгүн күтүп жатат деген чекти убакыт жетиштүү болуп берген жок. Кайрадан жүрүшчү бутуна туруп алып уланат. Манжадан кармашканга болбойт. Азыр озек эскертүүнү 2 айымга тең көрсөтүп өттү ортодогу рефери. Калмира Билимбек кызы азырынча биринчи номер менен иштеп чабуулдарды өнүктүрө албай жаткандыгы көрүнүп турат. Тынууга дагы 55 секунд бар, бирок ортодогу упай үстөмдүгү дагы индиялык айым тарапка бир тойлуу болуп кетти. 7 упай айырмачылык ортодо. Билимбек кызы сегиз гана спортчу айым. Бул 57 кг салмак чембирдигиндеги катышуучулардын саны үстүккө. Сеткада монголиялык, кореялык, казакстандык жана кытайлык айымдар жайгашкан болсо, Калмира Билимбек кызы ылдыйкы сеткада биринчи атаандаш Аншу Малик. Бул жерде өзбекстандык Лайлохон Собирова дагы бар. Ошондой эле түштүк кореялык Кон Йонжин. Контур чабуулга кайрадан аркасына өткөрүп жиберүүгө жакыныраак. Азыр Калмира Билимбек кызы акыры өткөрүп жиберүүгө аргасыз болду. Эсеп 1-10 жана аншу кезектеги айландырууга белин байлап жатат. Бирок коргонуу мүмкүнчүлүгү болгон жок. Мөөнөтүнөн эрте жеңиш Аншу Малик. Индиялык айым Калмира Билимбек кызын жеңип алды. Өкүнүштүү Калмиранын жүрүшү игиликсиз болуп калды, урматтуу телекөрүүчүлөр. 57 кг салмак чембирдигинде Аншу Маликтин жараткан ийгиликтери көп. Дүйнө чемпионатынын коло медаль, күмүш медаль ээси, достук оюндарынын күмүш медаль ээси, Азиянын бир жолку чемпиону, 2 жолку коло медаль ээси, 1 жолку күмүш медальдын ээси Калмира Билимбек кызы ошентип биринчи жүрүшүндө эле Аншу Маликке жеңил ызасын тартты. Кадеттер арасында Азиян чемпиону атанган Аншу 22 жашта. Калмирадан негизи бир гана жаш улуу. Бирок көптөн бери эл аралык чоң биринчиликтерде өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп келет. Эми Калмира акыркы жеңиши бул 2023-жылы
20 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионатында болду. Коло медаль жеңген ал жерде. Ал эми чоңдор арасында былтыр Казакстандагы Азия чемпионатында коло медаль тагынган болчу. Көзгө урунттуу учурлар